Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал жарактарга колдонулуп жаткан 3 триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонолу. Абадан дем алууда дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба чек жок эмеспи? Баарыбыз бир аба менен дем алабыз. Ошондуктан кимдин куралы күчтүү деген жарышуу менен эмес, кайсы өлкөнүн жаратылышы, кайсы өлкөнүн абасы таза деген жарышуу менен жашоого баарыңыздарды чакырып кетет элем. Урматтуу достор, климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндө биз күбө болуп жаткан чындык. Кургакчылык, мөңгүлөрдүн эриши, экосистеманын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүккө карата коркунучтар алдыбызда турат. Кыргызстан бул өзгөрүүлөр өзгөчө таасир эте турган тоолуу өлкө. Биз азыртадан эле суу ресурстарынын азайышын, айыл чарба жана биологиялык ар түрдүүлүккө тиешелүү коркунучтарды башыбыздан кечирип жатабыз. Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болгонуна карабастан, эл аралык экологиялык демилгелерге активдүү катышып, глобалдык экосистемаларды коргоого багытталган келишимдерди колдоодо олуттуу роль ойной алат. Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат. Бул контекстте биз деңиздеги биологиялык ар түрдүүлүк жаатындагы келишимди ратификациялап, ушул келишимге кошулган алгачкы 60тан ашуун мамлекеттин катарына кирдик. Деңиз жана жээк экосистемаларын коргоп турган дарыялар тоодон башталат. Демек, тоо экосистемаларын коргоо жана деңиздерди туруктуу башкаруу бири-бири менен байланышта турат. Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек +25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Барыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.